Жакынкы күндөрү Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылууну көздөп жаткан мекендештер үчүн биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз өз кызматтарын сунуштайт. Эч кандай пересетка жок, кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документтик чорунудан текшеребиз. Бизден дерек: Метро проспект Мира, улица проспект Мира 39А. Биздин байланыш номерлер: +7926 630 7963, +7925 707 0993, +7968 575 6625. Күнү түнү чала бериңиздер. Рахман жана Шайлоо мырза жооп берет. Тажикстанда катуу жер титиреди. Жер титирөө Кыргызстанда да сезилди. Бүгүн 23 мартта коңшу Тажикстанда очогунда күчү 5,9 балга жеткен жер титирөө катталды. Жер титирөө Кыргызстандын түштүк аймагында дагы сезилгенин сейсмология институтунан кабарлады. Маалыматка ылайык, жер титирөө түнкү саат 2:07 болгон. Жер титирөөнүн очогу 10,7 миң калкы бар Тажикстандын Рашта шаарынан 51 чакырым түштүк батышты карай жайгашкан. Азырынча кыйроолор жана жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Ал эми Кыргызстандын калктуу конуштарында жер титирөөнүн күчү Сүлүктүү жана Разаков шаарында 5 балл, Баткен шаарында 4 балл сезилди. Булак Суперкежи. Жалал-Абад шаарында мамлекеттик тилде жазылбаган көрнөк жарнактар алынууда. Бул тууралуу бүгүн 23 мартта шаардык медианын маалымат борбору билдирди. Ага ылайык тийиштүү адистерден турган комиссиялык топ шаардын борбордук көчөлөрүндөгү мамлекеттик тил эрежелери сакталбаган көрнөк жарнактарга рейд уюштурган. Анын жүрүшүндө Нагима Айтматова көчөсүндө 20 чукул мамлекеттик тилде жазылбаган эскилиги жеткен көрнөк жарнактар жеринде алынып, менчик ээлерине эскертүүлөр берилди. Булак Суперкежи. Мишустин ээп ичинде улуттук акчанын колдонулушу боюнча айтып берди. Россия ээпте өнөктөш өлкөлөр менен улуттук валютаны колдонуучу ыкмаларды кеңейтүү жаатында макулдашты. Былтыр бул жааттагы үлүш 85% түздү. Бул тууралуу РФтин премьер-министри Михаил Мишустин билдирди. Товар алмашууну мындан ары өстүрүп, кеңейтүү үчүн бирикменин ичинде көз каранды болбогон финансылык эркин системаны өнүктүрөбүз. Улуттук валюталарды колдонуучу ыкмаларды кеңейтүү жаатында макулдаштык. Өткөн жылы товар түрүндө эле алганда анын үлүшү 85% түздү. Бул түрдөгү эсеп-кысап жүргүзүү иштерин өстүрүүнү ойлонуштуруп жатабыз, деди Мишустин, Мамдумага өкмөттүн 2022 жылдагы отчетун берип жатып. Январь айынын соңунда Россиянын президенти Владимир Путин министрлер кабинетине 2023 жылы КМШ, Азия, Африка, Латын Американын өлкөлөрү менен улуттук валютада жүргүзүлгөн соода-саттыктын көлөмүн көбөйтүүгө тапшырма берген. Булак Назар Ньюскежи. Жаңы эреже. МАЗ 4 айдоочу камалып, 7 машина айдоо укугунан ажырады. Жол эрежесин бузгандарга жазаларды катаалдаштыруу боюнча жаңы мыйзам 8 мартта күчүнө кирген эле. Коомчулукта дал ушул мыйзамга карата азыртадан наразычылыктар арбын айтылууда. Көпчүлүк мас болуп, машина айдагандарга жазаны катаалдатканды колдоп жатышкан менен айып пулдун өлчөмү 15 000 сом болгону өтө жогору экенине наразы болушууда. Жаңы эрежелер киргенин тарта Ош облусунун аймагында жол инспекторлору 8 марттан 21-ине чейин ичип алып машина айдаган 43 айдоочуну кармады. Бул тууралуу Ош шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, Ош облустук сотунун чечиминин негизинде 4 айдоочу 3 суткадан 5 суткага чейин камакка алынган, 7 айдоочу 1 жылдык бөөнөткө унаа айдоо укугунан ажыратылды. 11 айдоочу боюнча материал сотто каралууда. Ал эми 21 унаа ээсинин иши жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын өндүрүшүндө турат. Материал тескелип бүтсө, сотко жиберилери айтылды. Булак Назар Ньюскежи. Медведев түйүндө өзөктүк жаңжал коркунучу күчөдү деп эсептейт. Медведев Киевге чет элдик курал-жарактарды жеткирүү өзөктүк апокалипсисти жакындатат деп эсептейт. Орусия Федерациясынын коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Дмитрий Медведев түйүндө өзөктүк жаңжал коркунучу басаңдабай, тескерисинче курчуганын билдирди. Саясатчы интервьюдан өзүнүн телеграм каналына жарыялады.
Өзөктүк жаңжал коркунучу басаңдадыбы? Жок, басаңдаган жок. Украинага чет элдик курал жарактарды жеткирүүнүн ар бир күнү акыры мына ушул өзөктүк апокалипсисти жакындатат, деди Медведев орус журналисттеринин суроолоруна жооп берип жатып. Ал эми мурдараак Медведев эл аралык кылмыш сотунун Путинди камакка алуу ордеринен улам эл аралык мамилелер системасы төмөндөй турганын айткан. Ошол эле учурда ал бул чечимден кийин Орусиянын президентинин дүйнөнү кыдыруусу коркунучтуу эмес экенине ишенет. Булак Назар Ньюс кежи. Кыргызстан Россия менен достук мамилеси боюнча рейтингде экинчи орунду ээледи. Кыргызстан Советтик өлкөлөр арасында Россия менен достук мамилеси боюнча рейтингде экинчи орунду ээледи. Бул тууралуу РФтин коммуникацияны өнүктүрүү боюнча Улуттук изилдөө институтунун директорунун орун басары Валентина Камлева эл аралык тегерек столдо билдирди. Рейтинг 2022 жылдагы маалыматтардын негизинде түзүлгөн. Камлеванын айтымында мониторинг илимий болуп саналат жана коммуникациялык режимдин концепти институт тарабынан 2020 жылы иштелип чыккан. Изилдөө постсоветтик 14 мамлекетке жүргүзүлгөн. Коммуникациялык режим бул мамлекеттик гана эмес, мамлекеттик эмес дагы структуралар менен байланышты өнүктүрүү мүмкүнчүлүгү. Адистер постсоветтик өлкөлөрдөгү мыйзамдарды, коомдук саясий талкууларды, лидерлер менен расмий өкүлдөрдүн Россия тууралуу айткандарына баам салышкан. Башка жагдайларга дагы анализ жасалган. Мындан тышкары россиялык жана башка адистер сурамжыланган. Кыргызстан 60,6 упай топтоп рейтингдин экинчи сабына жайгашты, деди Камлева. Биринчи сапта РФ менен союздаш мамлекет Беларусь турат. Булак Спутник кежи.